боз үйдүн алдынан айланып өтүшмүн да, отун тартып келатканды чоң атам көрсүн деп. Чоң атам аябай мактач, баатырым, балбаным, азаматым, менин Нуржигитимде эч ким жок деп. Мактоо негизи адамга мактоо жарашпайт, биз мактоого татыктуу эмеспиз. Эң алгачкы иштеп тапкан акчаңыз тууралуу айтып бериңизчи. Мен барып айылдагыларга жомок кылып айтып берчүмүн, Ысык көл деген бар, ал деген ушундай деңизге окшош депчи. Мына баштыкта чоңоюп атасыңар, кичине жокчулукту көргөнүңөрдө мынтпейт элеңер. Чындап мен барда турмушта чоңойдум. Чөйрөң кандай болсо, бул чөйрөнүн таасири ата-эненин таасиринен да жогору болот. Чубак ажыке менен жүрдүм, канча таасир алдым. Максат ажыке менен жүрдүм, канча таасир алдым. Сиздин чыгармаңызга сындар айтылабы? Мен андай тарапкер эмесмин да. Мисалы, аялды бирөө бийге тартышын каалабайм. Тартпайт дагы. Мен да бирөөнүн аялын бийге тартпайм. Анда Аскар Акаевич президент болчу, аялым Айрам Дүйшевна экөө ортодо бийлеп калышты. Эч качан органдарга, ККМБга да барбайм деп чечим чыгаргам. Анын арасынан кээде ошо Иман Нур деген атка татып алгандар болуп калып атат. Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Жылдыз Тайм YouTube каналында эң алгач долбоору, бул долбоордо келген коногубуздун жашоосундагы алгачкы кадамдары, алгачкы көз ирмемдери боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин алгачкы коногубуз Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты, жазуучу Нуржигит Кадырбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Орозуңуз кабыл болсун. Кош болсун. Амин. Биздин долбоор эң алгач болгондуктан алгачкы эле суроом, эң алгач жашооңузда орозону канча жашыңызда кармадыңыз? Орозо тууралуу ким сизге түшүнүк берди? Бала кезде жылдардын бир күнүндө эле чоң атам орозо тутам деп калчу. Орозо тутабыз, эртең эртерээк туруш керек деп. Чоң энем экөө. Эми Союздун учурунда билесиз, ал атеисттик доор болгон. Керек болсо мектепте орозо туткандарды дагы мугалимдер зордоп тамак жедирген. Анткени коммунисттик партиянын, Советтер Союзунун саясаты ушундай болгон. Мындай дин жок, Кудай жок деген Кудай беттин аркасында саясат болгон да. Ошон үчүн жаш балдар туткан эмес экен, көбүнчө аксакалдар, пенсиядагылар туткан. Мен ушундай бактылуумун, чоң атам колунда чоңойгонго. Анан орозо тутат десе мен ойлоп турмун, орозо бир чымчыкка окшогон нерсе окшойт, жылына бирден келетпи? Анан ушуну эртең менен туруп тутуп алат окшойт деп. Анан кечке жүрүшөт, кечинде эле орозо туттап калат. Кана туткан нерсеси көзүң менен көрбөсөң түшүнбөйт экенсиң да жаш бала. Бирок эми түшүнүк кийинчерээк келди. Мен орозону ошол бир балакатка жеткенден баштап эле тутуп келатам го дейм. Мен 13кө чыкканда Советтер Союзу урады. 14кө чыкканда. Ошондо мындай дин эркиндиги келди. Динге мамиле өзгөрдү. Ошондон баштап эле тутуп келатам. А дегенде мындай пайда фазилетин эч ким айткан эмес. Тескерисинче, кээ бир мугалимдер, чоң кишилер азыр организмиң өсүп атат. Жебей койсоң, тамак жебесең сага зыян болот. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сен убагында жешиң керек дегендерди айтып жүргөн, эми акылга таянган нерсе экен да. А кийин илим далилдебеди. Бул тескерисинче организмдин күчтөнүшүнө, батыраак өсүшүнө себеп болот экен да. Анткени заводдо деле жумасына бирден санитардык күн болот. Темир тезекти де салдырат, тазалайт, курчутат дегендей. Ошол сыяктуу жылына бир жолу адамдын организми эс алат экен да. Адамдагы эң көп энергия качан кетет билесизби? Тамак жегенден кийин. Себеби тамакты сиңирем деп организмде өтө көп энергия кетет да, өтө көп гормондор иштейт. Муну байкасаңыз болот, тамак жегенден кийин уйкуң келип калат да, күч кетет дегендей. Ошон үчүн тамакты сиңирем деп чарчаган организм аябай эс алат экен да. Аутофагия деп өзүңүз билесиз, япониялык бир окумушту Нобель сыйлыгын алган. Ошол теория боюнча, ал далилдеген теория боюнча, организм ачка болгондо күчтүү клеткалар, оорукчан, чириген, чурук клеткаларды мындай тазалап жеп коет экен. Организм өзү жашарат экен, тазаланат экен. Ошон үчүн орозо туткан адамдар бар, жумасына 2ден, жөнөкөй күндөрү деле мындай ден соолуктары чың да, жаш сакталат. Ошон үчүн мунун пайда фазилети мага түшүндүргөн эмес, жөн гана орозо тутуш керек экен деп баштаганмын. Бирок анын пайда фазилетин жылдар өткөндөн кийин гана түшүнүп атам. Ошондой үй бүлөдө чоңоюп, ошондой инсандын тарбиясын алганына абдан ыраазымын. Чоң атам Мадиге, чоң энем Акберметке. Ошол чоң ата, чоң апаңыздын колунда тарбияланган экенсиз да? Ооба. Эң алгач эле мактоо сөздү кимден уккансыз? Дагы деле чоң атам, чоң энемден. Негизичи жаш балага мактоо аябай керек. Советтер Союзунун окуу программасындагы бир кемчилиги ушул экен, азыркыга чейин бар да ушул.
бала үйдөн бир жат жазуу же дил баян жазып келсе, кызыл калемди сыян алабыз да каталарын жазып чыгабыз да. Кээ бир өлкөлөрдө тескерисинче жашыл калемди алат экен дагы, алардын жакшы жактарын жазат экен. Мына лоюң мага жакты. Мына жерде сон идеяны берипсиң. Логикаң укмуш, грамматиканы дагы жакшы келтирипсиң депчи. Ошон үчүн жаш баланы мактаган сайын өзүңүз деле аял кишисиз, балким турмушка чыкпаганыңызды мен билбейм. Бир кылган ишиңди көрүп мактап койсо адам мындай шыктанат да. Аз-мазган ишиңди мактап койсо, ошон үчүн биз адамдардын жакшы жагын көргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Апам бир сөзү бар, жаманды жакшы десең жакшы болуп кете берет деп. Жакшыны жаман десең жаман болуп кете берет. Сөздүн тагдырга таасири бар да. Сөзү анан өзү деп бекер айтылбайт кыргыздачы. Тил дилге таасир этет деп бекер айтылбайт. Ошого мен чоң атам ушундай мактай берчү. Кичинекей эле бир иш кылсам мактай берчү да. Өзгөчө жайлоодо отун көтөрүп келсем, карачы менин балам балбан, менин балам азамат, суу көтөрүп келсем, дуайын анайын, өмүрүңө береке берсин, садага болоюнум деп эле мактай берчү да. Анан элестетип көрүң, боз үй тетигинде жерде болсо, отун койчу жер ушул жерде болсо, мен бул жактан келип, боз үйдүн алдынан айланып өтүшмүн да, отун тартып келатканды чоң атам көрсүн деп. Чоң атам көрүп калса эле ушу мактоо сөзүн аябчу эмес. Анткен сайын дагы иш кылгым келип, дагы көрүнгүм келип, дагы мактангым келип. Ошон үчүн жакшы сөз жан эргитет деп бекер айтпайт. Жылуу сүйлөсөң жылан иннен чыгат деп бекер айтпайт. Азыр балдарды эшек, чочко адам болбойсуң, мээси жок өлтүрөм. Ушу менен да тарбия болчу беле. Ошого байкасаңыз, биз чоңоюп калганда деле бир аудиторияга семинар өткөн киши келип суроо берсе, өзүбүз билсек дагы ошону жооп бергенден тартынабыз да, балким туура эмес болуп калса антем депчи, уят болуп калам дегенде бир ой бар да. Батыш чыгышта жүрдүм, андай эмес. Ошон үчүн чоң атам аябай мактачу. Батырым, балбаным, азаматым, менин Нуржигитимде эч ким жок деп. 1,5 атам, апам алар мындай сындаганды жакшы көрчү. Сындаса, мына балаңыз десе дагы чаң жугузбай койчу да, жок Нуржигит антпайт деп. Бир туура эмес ишти кылсам деле, чоң атам башка жактан издечү. Анан ушул эле кылды болуш керек десе дагы Нуржигит антпайт деп койчу, болду. Экинчи ушуну кайталачу эмесмин да. Ошого айта берсең дейт. Бет ката тура берсең эт катат дейт. Айтып эле сындай берсең акыры адам ошого көнөт дагы өлүп кетсин. Баары бир жаман көрөт экен, баары бир мени айыптайт экен деп кылганга өтүп калат да. Көрмөксөм, билмексем болуш керек кемчиликтерди. Жакшы жактарды айтып мактаса, аябай жакшы болот. Анан кийин Бурмачаш деген эжекем, мындай аябай мактачу. Бегай деген эжекем, мен сочинение жазган сайын түбүндө Нуржигит сенин ойлоруң, жазгандарың укмуш деп мактап койчу да. Андан бетер эле мындай жазуучу болгум келчү эле. Азыр эми Кудайга шүкүр китептерди жазып жүрөм. Ошон үчүн мактоо негизи адамга мактоо жарашпайт. Биз мактоого татыктуу эмеспиз. Мактоо жаккан менен мактоого биз татыктуу эмеспиз. Кемчиликтерибиз толуп тура. Бирок бала кезден баштап мындай жылуу сөз, мактабасак дагы жылуу сөз арнагандан аябашыбыз керек да. Ошол. Атаңыз мактаптыр. Анда эң алгачкы атаңыз? Чоң атам. Чоң атаңыз. Атам сындайт болчу. Атам ушу жакпай эле койдум. Анда эң алгачкы сизге айтылган сын тууралуу айтсаңыз, бала кезиңиздеги. Бирдеге жоготуп келгенде аябай катуу тийчү да. Мен мисалы кээде кийим жоготуп келчүмүн, анан түкүнчөнүн баласын карасаң, ал керек болсо майкасын да жоготпойт деген сөздөр катуу тийчү да. Негизи баланы башка бир бала менен салыштырбаш керек экен. Мына мисалы сиз турмушка чыксаңыз, анан күйөөңүз түкүнчөнүн аялын карабайсың десең, андай катуу тиет. Иштеген жерде деле мына коллегаңды карасаң десе, ал катуу тиет да. Адамды өзү менен өзүн салыштырыш керек экен. Кечээ мындай элең, бүгүн мындай болуп калдың. Дагы да жакшыраак иштеп атасың, азамат депчи. Ошон үчүн атам ушу бирдеме жоготуп келгенде айтат эле да, түкүнчөнү карабайсыңбы? Ал керек болсо майкасын да жоготпойт ошонун баласы депчи. Мына баштыкта чоңоюп атасыңар, кичине жокчулукту көргөнүңөрдө мынтпейт элеңер. Чындап мен бар да турмушта чоңойдум. Атам мамлекеттик кызматкер, колунда бар киши эле. Апам да мектептин директору, селолук советтин төрайымы болуп жүргөн, айылдык кеңештин депутаты болгон. Ошо замандагы алган айлыктар аябай жакшы болчу да. Жылына ошо мезгилде, анда адамдар азыркыдай дүйнө кезе элек заманда Москвага барып эс алып келет эле. Айылда иштесе дагы. Көлгө бизди алып кетет эле. Көрсөтүп кетет эле да. Ал заманда көлгө адамдар келбейт эле. Мен барып айылдагыларга жомок кылып айтып берчүмүн. Ысык көл деген бар, ал деген ушундай деңизге окшош депчи. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталайын, ушул бирдеме жоготуп келгенде катуу урушугат элем. Анан бирдемени кээде сындырып койсоң, жоготуп койсоң, же бузуп койсоң, анда да анча-мынча урушугат элек да. Негизи эми бала атайын бузбайт да. Эми буюм табылат, адамдын көңүлү табылышы кыйын. Мисалы бир ката кылып койсо, же бир кийимине бир май жугузуп алып келсе, бала ата-энеден бекитип коет экен да.
бирок каякта жүрбөсүн ошол май оюнда жүрө берет экен. Китеп окуса деле, спорт менен машыкса деле, бирөө менен баарласа деле жүрөгү мыжыга берет экен да. Ошон үчүн баланы чындыкты айтып, ката кетирсе деле урушпай, кийинкиде кайталаба, мындай боло берет балам деген күрөш керек экен. Салыштыруу деп калбайсызбы? Биз өзүбүздү дагы салыштырабыз да башка адамдар менен. Ошо мектеп кезиңизде эң алгачкы атаандашуулар, атаандаш баалуулар, эң алгачкы бааларыңыз тууралуу айтып бериңизчи. Мен нулевой класска келгенде, 4 класска келгенде, эркек балдардан Өмүрбек Майрамбай деген агай бар, ошонун баласы болчу. Мындай бат-бат жооп берип коет экен да. Мен го биринчи 4 класска келгенде кыздарыбыз кыйын болот эле эмнегедир. Ушундай кыйын кыздарыбыз бар эле. Анан 16 күн орус мектепте окудум, ал жакта мен артта эле калдым, анткени менден мурда 1 жыл окушуптур алар. Орусча бир аз билет экен да. А мен эчтеке түшүнбөй, Гүлнара Каримжановна, он вот так делает дегенден башка эчтеке айта албайт элем да. Вот это воттон башкачы. Ошентип абдан кыйналганмын, бирок 16 күндөн кайра кетишке туура келди айылга. Анан ошондо бир Өмүрбек деген классташым бат-бат жооп берип коюп, менден артта калдың го деп аябай шылдыңдаган да. Ушундай намыстанганмын. Анан Турсунбек деген, алда Момун агайдын баласы болчу, мугалимдердин балдары жакшы билет эле, эркек балдардан. Кыздардан Айжаркын деген кыз бар болчу. Эң мыкты билген ошол болчу. Ал дагы Айпа агайдын кызы эле. Бүт мугалимдердин балдары кыйын билчү болчу да. Анан мен болсо орус мектепте аябай эркелеп кеткен экенмин. Бир эле дептерге математиканы дагы, орус тили да, кыргыз тили да жазыптырмын, баардыгы шылдыңдап күлгөн. Бирок ошондой арданып, намыстанып калганмын, бирок ошо 1 жылдын ичинде ошо класстын алды болгонмун да. Анан 3 класста биздин мектеп партиз мектеби 1 кабат эле мектеп болчу. Бир 3 кабат мектеп түшкөндүктөн эми айылда чоң нерсе да. Мен чоң мектепте окугум келет деп ошол жака кетип калганмын. Аркамда мугалим барса да келбей койгом. Ал жака барсам бир Мукан деген жигит бар экен, биринчи атаман экен. Ылдык мектептен биринчи атаман болчу. Жаңыдан келгенде мага алың жетеби деген нерсе болот. Чагыштырат, ортодон чагып алың жетеби, давай мушташ кыла, ким мекиян, ким короз депчи. Ошол бала менен тирешкен эмесинде анан Ашырали деген жигит бар экен. Азыркыга чейин доспуз, бирок ошол мезгилде мага алың жетеби деп эле мындай күрөздөнө берчү да. Анан чуркаганда абдан мыкты чуркайт экен, Улан деген бала, Орузбаев Улан деген. Ага жетпей эле жүрүп бүтүп кеттим, ачыгын айтайынбы. Волейбол, баскетболдон Ашыралы менден кыйыныраак эле, ачыгын айтайын. Бирок атаандашат болдум да, ошого жетким келипчи. Адам ушундай го, аркадагысын карабайт, алдыдагысын карайт. А кыздарда математикадан Эльмира деген кыз абдан жакшы билчү, Жипаргүл деген кыз абдан жакшы билчү. А мен гуманитардык сабактардан мындай алдыга киши өткөрчү эмесмин да. Математика, физикага келгенде, физиканы да жакшы билчүмүн, математиканы абдан кыйналчумун. Ошондо деле 5 алчумун, бирок тигилерге салыштырмалуу аркада болуп эле кыйналып берчүмүн да. Анан ошол атаандашуу деле адамды бычырат, жетилтет да. Мен аларды кыйын деп жүрсөм, кийин райондук олимпиадага катыштым, областтык олимпиадага катыштым, республикалык олимпиадага катыштым. Окумуш балдарды көрбөдүмбү? Аларды көргөндөн кийин баягы текебердигиң сынып, мен али иштешим керек экен, дагы өсүшүм керек экен деген ой келет экен да. Ошон үчүн балдарды көбүрөөк катыштырыш керек. Көргөн сайын адам өсөт. Атаандаш абдан керек да, мындай здоровый атмосферадачы. Бул бирине буттосуу, бирине мындай жамандык каллоо иретинде эмес. Мен да ушундай болсом, мындан өтсөм деген сезим адамды курчутат. Эгерде жанагы Жадыраев деген казак балбаны болбогондо ак жол болмок эмес да. Бүт өздөрүнүн оппоненттери бар. Мисалы Мухаммед Али, эмне үчүн Мухаммед Али болду? Жоф Резер бар болчу. Форман бар болчу. Ошон үчүн ал Мухаммед Али болду. Холифилд бар болгон үчүн Тайсон болду. Ошон үчүн биз дайыма тилейли, кайсыл тармакта болбосун, жан дүйнөсү жаркыраган мыкты адамдар болсун, ошолор менен атаандашалы, жарышалы, жакшылыкта жарышкан сайын адам өсөт, жетилет. Сиздин сөзүңүз каралжы. Өзүңдүн чөйрөңдө күчтүү адам болсун дешет го. Ошого кошуласыз, Туура. Мисалы 9 күчтүү адам менен жүрсөң, 10-чу күчтүү адам сен болосуң. 9 келесөө менен жүрсө, кечирип коюңуз, 10-чу келесөө ошол адам болот да. Анткени чөйрө адамды өзгөртүп коет. Чөйрөң кандай болсо, бул чөйрөнүн таасири ата-эненин таасиринен да жогору болот. Ошон үчүн тандаганда мыкты адамдар менен жүрүш керек да, өзүңдөн бийик адамдар менен, өзүңдөн кыйын адамдар менен жүрүш керек. Иштегенде дагы ошондойлор тапкандан тартынбаш керек. Эгерде бир чоң кызматты иштей турган болсоң, бул менден акылдуу экен, эртең бир сүгөнү бир каптылга теппесин деген сезим болбогону жакшы да. Күчтүү адамдар менен иштешип, ошолордун акылын уга билген адам, ошолордун сыйын, кадырын, акысын жайына койго билген адам кайсыл жакта болбосун ийгиликке иштейт экен. Ошон үчүн дайыма мен тилейм, жанымда бир күчтүү, мыкты, менден да мыкты адамдар болсо, ошолордун жанында жүрсөм деп. Чубак ажыке менен жүрдүм, канча таасир алдым. Максат ажыке менен жүрдүм, канча таасир алдым. Азыр мына Автандил деген жигит бар, жаңы технологияларды окумуш билет, тилдерди абдан жакшы билет. Ошо менен жүрүп атам.
мага Стив Джобстун китебин берди. Өмүр баян англис тилинде окуп атам. Ушундай жакшы адамдар жакшылыкка себеп боло берет да. Ошон үчүн жаныңда күчтүү, кыйын, мыкты адамдар болсун. Бул сенин бактың, ийгилигиңдин башаты деп эсептейм. Сонун агай. Эми айтсаңыз, эң алгачкы бала кезиңиздеги сабак болуп калган окуя. Сабак болуп калган окуя. Эми андайлар көп эле болуш керек. Кез эң алгачкысын айтыңыз. Билбейм, баягы атка жаңадан эле отурганда катуу чабам деп аттан кулап калгам. Аттан кулап калганмын. Ошондо түшүнгөнмүн да баягы бир аз такчалыш керек экен, бышыш керек экен. Кайсы тармакта болбосун, бир чоң жарышка чөйрөнүн алдында такчалып бышыш керек экен да. Мен атка жаңы эле миндим, анан өпөңдөтө баштадым, жорголото баштадым. Анан мындай чапсам жакшы эле кетип атам. Бирок бирөө жолугуп калды, менден 5 жаш улуу жигит болчу. Ошого жолугуп калганда ат жарыштырасың деп өзүм айтып калдым. Жарышканда аябай катуу кетет экен да. Кетип атып анан мүдүрүлүп кеткен да, мөңкүп кеткен. Мүдүрүлгөндө мындай чабан десе эле болбосо анча-мынча адам үстүндө кала албайт экен да. Анан ошондо бир топ апамды, атамды кыжылат кылгам, анткени бетим сыйрылып, бир топ эсиме келе албай, жайлоодо болчу, же тегерек четте врачтар жок, ооруканалар жок. Ошондо абдан эле апам аябай катуу ыйлаган экен да. Деги эле баланын жамандыгын апа көрбөсүн. Ошондон баштап дайыма азыр деле машина мингенде өзүнүн дубасы бар. Кудай таала ушу жолумду ач, кырсыктан сакта, жамандыктан сакта деп менем. Өзү негизи бир окуя болгондо, сыноо келгенде ага таарынбаш керек, капа болбош керек. Болгон эле чыйынтык тыянак чыгарып коюш керек да. Анан экинчи бир тыянагым апама сырларымды айтып койгон. Апа менен сырдашкан аябай жакшы. Апа деген апа да, мындай сени түшүнөт, уга билет, жакшы кеңештерин бере билет. Бирок апанын бир кемчилдиги бар экен, атаңа баарын айтып коет экен. Атам акырын эле отуруп эле анан балам кээде турмушта мындай окуя болот, тигиндей окуя болот деп акыл айтып калса, эмнеге айтып атат муну? Окшошуп атат го деп апамдан анан бир күн сурак калдым. Эмне атам айтып атасызбы десем, жер карап көзүнөн билдирип койду да. Анан мен сизге ишенип жүрсө деп таарынсам, кап ишеничтен чыгып калбадымбы деп аябай эле өкүнмүш болду. Бирок апа деген апа экен, анын бир тартып турган күчү бар. Кайра эле көп өтпөй сырымды айта баштагам. Анан негизи сырыңды эч кимге айтпаганга үйрөнүш керек экен да. Ошол нерсеге мени апам менен болгон мамиле тарбиялаган. Эми эң алгачкы досторуңуз тууралуу айтыңыз. Сизди жандап жүргөн, азыркы учурда жаныңыздан табылабы? Эң алгачкы достор кошуналардын арасынан болот да. Кошуналардын арасынан болот. Эми анда бала дебей, кыз дебей чыгып алып ойной берет элек. Менин бир Жумалы деген раматыл агам бар эле, оюнду аябай кызытчу да. Билесизби, бала оюнчуктан тажап калат, бирок оюндан тажабайт. Азыр эми телефонго кирип кетпедиби? Биздин учурда качмайта ойнойт элек, мөөрө ойнойт элек, лаппай деп коет эле, баягы тасыргы деп, тепер деп коет эле, маанисин билбесек деле ойной берет элек. Топташ ойнойт элек, кубаламаш деп коет элек, бекинмек ойнойт элек, ак чөлмөк. Ошо мезгилде менден 4 жаш улуу Жумалы деген агам раматыл болуп кетти, Арзмат абамдын уулу. Ошол укмуш кызычу да оюндарды. Жөн эле ойнобой, кичинекей балдар менен жакшы күрөшчү эле. Биз эми кичинекейбиз. Бир 10 баланы чыгарып алып, мени жыгып аллаш дейт эле, чуркап барсаң эле, сени ыргытып атып, эртөштүк, муну ыргытып атып, кана сен манассың, эр табылды, Корманбек деп ушинтип ойночу да. Өзү да абдан шамдагай эле. Ошол агамды аябай жакшы көрчү элем. Ушунчалык жакшы көрөт элем. Агам да болду, досум дагы болду. Анын өмүрү кыска экен, Россияда жүрүп, миграцияда жүрүп, эми көп адамдардын тагдыры болуп калыптыр ошондой. Ошол жактан груз 200 деп коет эмеспи? Газа болуп келди. Бирок ошол мезгилде мен Америка Кошмо Штаттарында элем. Мага айтышкан эмес экен, капы болбосун, кайгырбасын депчи. Анан кийинки досторуң, анан мен бала бакчага барган эмес, мектепте болот. Мектепте болот. Ошол азыркыга чейин ошол классташтар менен сыймыктанам, баарлашып турам. Сонун досторум бар эле. Турсунбек экөөбүз кошого кетет элек үйгө чейин. Ошондо досум деп кучакташылып элек. Баягы ал мезгилде дос дегенде кучакташмай деп түшүнөт элек да. Анан жогору жакта өткөндөн кийин ошол Аширали менен дос болдум. Кайрат, Кубан, Улан. Мен баардык классташтар менен досмун. Студент болгондон кийин Рахматулла, Абдимамат, Адыл, Марат, Жеңиш деген досторум бар. Ушуга чейин катнашып турабыз. Улан деген, Нурзат деген. Мен бала кездеги тапкан досторумдан азыркыга чейин кол үзө элекмин да. Бирок эми чыныгы дос ким, чыныгы дос эмес деп эч кимди бөлүп айта албайм. Аны акыретке барганда көрөбүз.
Дос деп калбадыкпы? Азыркы учурда жаштардын арасында мындай тамаша катары деле айым менен мырзанын ортосунда достук болбойт дейт. Сизде айымдардан досторуңуз барбы? Эми чындап эле кантип досуң болсун, аял менен эркектин ортосунда достук болбойт го. Мен буга ишенем. Эми баягы кинолордо мой друг, моя подруга дегендерди угуп алып таң калабыз, бирок биз кыргыз элибиз да. Биздин менталитет өзүбүздүкү өзүбүзгө эле буйрсун да. Башкалардыкын сиңире бербейли. Анткени эркек, аял, эки башка табият. Эми баары бир напси деген бар, көз деген бар, сезим деген бар. Ошон үчүн досум болот деп айтпай эле коюш керек, балким классташыңдыр, курсташыңдыр, кошунаңдыр, таанышыңдыр, кесиптешиңдир. Кандайдыр бир нерсе байланыштырат, Эми байланыштырганда тааныгандан башка эмне? Эми дос деген сыр айтышат, дос деген чогуу киного барат, чогуу басат. Анан элестетип көрүңүз, эми башка бирөөгө турмушка чыкса, менин досум эле аялың менен бир жака барып келейин деп кантип айтасың? Достук деген бул бир окуя болгондон кийин үзүлүп кала турган нерсе болбош керек да. Достук деген кандай жагдай болбосун уланып кете турган нерсе бул достук. Анан атасы бар жерде качып кете турган бул достук эмес да. Же апасы карап турса, же болбосо болочок жары сүйлөшкөн жигит карап турса, көрүнбөй бекине турган нерсе бул достук эмес. Ошон үчүн достук деген ачык, сыймыктана турган, шадыраңдап мактана турган нерсе. Эң алгачкы саткындык тууралуу айтсаңыз. Саткындыкпы? Билесизби? Кайсы учуруңузда болду? Душман сатпайт. Душман баары душмандык кылат. Эмне үчүн саткынчылык катуу тиет? Анткени саткынчылык жакын адамдардын арасында болот да. Кандай десем, эми саткынчылык деле эмес, бирок кээде эми жаш баласың, тияк бияка чыгып келесиң, адрестерди алып келесиң. Биздин убакта СМС жок, телефон жок, кол менен кат жазчубуз да. Почтага салчубуз. Анан 1-2 жумада жооп келип калчу. Кээде кыздардан жооп келип калчу. Эми бала жаш кездеми? Жаш кез, максимализм, романтика. Анан ошол мезгилде мындай карасам, мен аябай ыйык тутуп жашырган сырымды билгендей сүйлөп коюшат да. Бир туугандар бирине бири жылмайып карап, мыйыгынан күлүшүп, анча-мынча анан деп элечи. Көрсө менден кичүү карындашым Нургуз ачат экен дагы, окуп туруп, бирок мен билбегендей кылып кайра жабыштырып коет экен да келген конвертти. Ошону угуп алып аябай Нургузга таарынгам. Нургуз өтө катуу урушкам. Эми кичинекей балдарбыз, билесизби, удалар уруша берет, мушташа берет. Нургуз чоң эле жазасын алган да ошондо. Анан ошондо түшүнгөмүн, азыркыга чейин мен жаш балдардын сырын ачпайм да. Жаш бала сыр айтса, биз жаш бала деп туруп башка бирөөгө айтып кое беребиз, айтпаш керек. Сыр деген сыр. Ал жашсыңбы, чоңсуңбу, ыйык бойдон калат да. Анан бул эми саткынчылык деп айтпайм, бирок ошол сендеги ыйык аялуу нерсени бирөө жарымга ачып койсо, бу да аябай катуу тиет экен да. Анан кайсы бир уракка келгенде классташтардын ортосунда бир бөлүнүп жарылуулар болот экен да. Эки компания болуп, 3кө бөлүнүп. Ошондой мезгилде сен менен эле жүргөн бала нар жакка кошулуп кетсе, аябай таарынат экенсиң. Өзүң эле тууганың болуп, жакын досуң болуп жүрүп эле аркылар менен кетип калса, аябай таарынат экенсиң. Балким ал сага таарынгандыр. Эмне үчүн мен менен болбойт депчи. Эми саясатта мындай кадыресле нерсе. Бетиңе бирди сүйлөп аркадан башка иш кылган, бул башка кадыресле нерсе. Бирок ошо кадыресле нерсе болбош керек да. Бирдеме деле айтабыз, бул саясат эми. Ал саясат эмес, ал сенчилик. Саясат таза, принципиалдуу, намыстуу болуш керек. Мен буга ишенем. Мындай көркөм, чырайлуу болуш керек. Мисалы Исхак Разаков деле саясатчы болгон да. Сахабалар деле саясатчы болгон, бирок алар сөзү менен иши дал келген. Мен жараткандан дуа кылам, дайыма ошондой болсом экен деп. Алла таалам ушу дуамды кабыл кылсын. Амин. Ага, эми эң алгачкы иштеп тапкан акчаңыз тууралуу айтып бериңизчи. Эң алгачкы иштеп тапкан акчамбы? Мен теңдүү балдар алар чөптү иштейт эле. Советтер Союзу учурунда азыркыдай жерлер менчик эмес эле, мамлекеттик совхоздук болчу. Жайдын күнү иштесе, анан кичине акысын берет эле. Кээ бир балдар тамекиде иштейт эле. Тамекиге ата-энелерине жардам берип, аларга сыйлык берип колчу. Бирок менин атам, апам чөпкө иштетпеди. Мен болгону чоң атама жардам бердим. Анан отун кесип койсом, суу алып келип койсом, үйлөрдү бир иреттеп кое турган болсом, кээде меп алам деп баягындай бир алып келген этин бир жактан эми аксакал деп түйүп берчү да. Эч кимге бербей мага берип калчу эле. Тияк бияка барганда чөнтөгүнөн бирдемелерди чыгарып, өзгөчө жакшы көрөт эле да. Мен чоң атама аябай көп кызмат кылдым. Бала кезимден баштап. Ошол балким бир чоң олжо тапкандай, чоң маян алгандай сүйүнүп калчумун, чоң атамдын колунан бирдеме алгандачы.
Анан анча мынча атам берип калчу акчаны. Бирок расмий түрдө акча иштеп тапканым кадимки эле ошол Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине мугалим болуп киргенден кийин башталды го дейм. Ошо мезгилде жүргөндө параллелдүү түрдө семинар өтөт элем. Шайлоо укугу боюнча. Ошол шайлоо укугу боюнча семинарларды өткөндөн кийин мага биринчи жолу 300 азыр адашпасам $360 ал мезгилде чоң акча болчу. Гонорар берген. Ошонун чү дегенде эле барып туруп компьютер сатып алгам. Pentium деп ал мезгилде мындай бекер деле албайсың да. Ошону менен биринчи китептерим жазылды. Ошону менен англис тилин үйрөткөн бир агай бар болчу. Үйүмө келип сен компьютер колдоно бер, бирок мага англис тилин сен бекер акысыз үйрөтөсүң деп Америкага кетишиме себеп болду. Көрдүңбү, инвестицияны туура алган экенмин да, кийинип алсам болмок, же бир жеңил желпи машина алып алсам болмок. Анда ал келсе Москвич келмекте. Москвичти азыр бекер берсе да минбейсиң да. Ошон үчүн айтат элем, кеп канча тапканда эмес, ошону туура көрөткөндө дагы да, туура көрөткөндө дагы. Анан калгандары эмес эсиме келбей атат, чын айтканда. Эң алгачкы унааңыз тууралуу айтып бериңизчи. Атакем раматылык газы болуп калды 2000-жылы. Ошондон кийин бир 06 Жигулиси бар эле, ошону менден улуу агама беришти. Бирок бир керек болуп, шаарга керек болгондо апам таш керек болуп калды, башка болуп калды. Биринчи жолу 2005-жылы 28-ге чыкканда ошол машинаны миндим, бирок ал атам алып берген машина болчу. Ошол бойдон 36-га чыккан чакта өзүм машинам болгон жок. Мен маршрутка менен жүрдүм, автобус менен жүрдүм, эч өңгөрбөйт элем. Президенттин аппаратынын бөлүм башчысынын орун басары болуп, бул эми чоң кызмат да. Министрдин орун басары дегендей кызмат да чындыгында. Ошол деңгээлге жеткенде дагы маршрутка менен жүрөт элем. Анан бир жолу мен эле өзүмдүн кесиптешим, мен деле бөлүм башчысынын орун басары маршруткага түшүп калсам, ал да кетип атыптыр. Аябай уя албадыбы. Мен машинамды ремонт коюп койдум эле, бүгүн айла жок эле түштүм эле деп. Таң калдым да, уяла турган эмнеси бар мунун? Анткени Москвада жүргөндө бир жакшы жери мындай ойлонуп кеткен мүмкүнчүлүк бар да. Колуң бош да. Машина менен баратканда өзүң эрежени сакташың керек, светофорду карашың керек, адамдарды карашың керек. Ошол мезгилде ойлонуп көп ойлор келет эле, көп идеялар келет эле. Чыгармачылыкка болсун, сүйлөгөнгө болсун, семинарларга болсун. Анан бир учур келди, үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин бир топ жыл машинасы жок эле жүрдүк. Жөө жылаңда эле кетип калчубуз. Түндөсү 12-лерде туруп, бир тойлордон чыгып, маршрутка күткөн күндөрүбүз аябай көп болду. Азыр ушул күндөрдү эстейбизге да сагынабыз. Анан туугандарым эле каражат топтоп беришти, ачыгын айтайын. Эми уят эми ушул кызматта. Мен такыр ойлонуп турмун да. Максатым болуп тур машина алыш керек деген. Ошондо Mitsubishi Charismаны 2013-жылгамын азыркыга чейин ошол машина бизге кызмат кылып атат. Кайра саткан жокмун да. Анан азыр анчамчылар сатасызбы? Өзүбүзгө бир баягы коллекцияга алды дегиле. Эми бантса дагы эми тааныган кишилерден чыгып атат. Ал ойлонуп атам, сатсамбы же сатпасамбы депчи. Мен мындай бир нерсеге берилген кишимин да. Улам эле машинаны жаңылаш керек, азыр мода болбой калды, азыр гибрид алыш керек, эми электрон алыш керек дегендер бар го, андайга кирбейм мен. Ачыгын айтсам, машиналардын маркаларын дагы билбейм. Жаш балдар билишет, а мен билбейм. Бирөөлөр менен жолугайын десем, азыр Түкүн деген машина менен келем десе, ал кандай экен деле билбейм. Номерин айт дейм да дароо эле. Эми кызыкпайт экенмин да, кызыкпасаң бекер экен да. Ошондо 36 жашында биринчи жолу Mitsubishi Charisma машинасын алып, анда да туугандарым топтоп берген, өзүмдүн бир аз топтогон акчам бар эле. Ошого бириктирип $5000 алганбыз. Ошону менен азыркыга чейин айдап калабыз. Андан кийин Honda CR-V министрдин орун басары болгондо анда да туугандарым тиги машина менен жүрсөң уят. Эмне уят дейм да, эмне уят? Тиги алып барган жерге бул деле алып барат да. Анан ошентип алып беришкен, ошол машинаны миндим экинчи жолу. Башка машина ала элекмин. Сиз эл алдында сүйлөөдө өтө мыктысыз. Эң алгачкы сахнага чыгып, элдин алдында сүйлөө, ошол учурдагы сезимдериңиз тууралуу айтсаңыз. 1989-жылы Токтогул Сатылганов атабыздын 125 жылда болгон. Ошондо бүт республика боюнча Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгына карата кароо сынактар өткөн. Ошондо мени Токтогул Сатылгановдун ролуна тандап алганда 12 жашта болчумун. Атам апам каршы болду. Балам дайыма сабагымдан чыгарып кетет экен, репетиция деп математиканы алып кетти, адабияттын, физиканы алып кетти. Окусаң болот эле. А мектептин дирекциясы мени бошотуп койду да. Дайыма репетиция кайталуу болуш керек. Анан ошондо мен деле өкүндүм эле кап, ушу жөн эле койсом болмок, бирок баш ийип дирекциянын чечимине баш ийип туруп анан аткарып бердим Токтогулдун ролун. Көрсө бул өмүрүмдөгү эң чоң табылуу болгон экен да. Анткени
токтогулдун ролун аткарып атканда мен бир топ ырларын жаттадым. Азыркыга чейин айтып берем ошолорду жатка. Мисалы, аялды мени чырмаса эрөлүп кара жамынат, кара жолтой болду деп артынан ушак жабылат. Кушту мени чырмаса жердеги торго чалынат, баланы мени чырмаса жетим калып таз болот, жетилгенче шүмшүк деп жеңелери кас болот, момунду мени чырмаса залим менен дос болот. Бардык бир күн тонотуанан зай бүйдөн козголот, эчкини менен чырмаса тыйтак болуп эп кетет, кала берсе басалбай каш кулак басып жеп кетет деп. Ошондогу жаттагандарым дагы деле эсимде да. Канча сөздөрдү жаттадым. Булардын баардыгы эми аябай кереги тийди. Жашоодо болсун, эл алдына чыгып сүйлөгөндө болсун, ой чабытымдын кеңейишине болсун, насаат айтканда дагы аябай керек да бул сөздөр. Анан экинчиден элдин алдына чыгып аткарат экенсиң да. Бир эле жерде болбойт канал. Бир күнү райондун зонасында болот, эми зональный деп коет эле. Анан райондун борборунда болду. Ошондон кийин элге аябай жаап калгандан кийин кыдырдык кадимкидей эле. Клубтарда болду. Токтогулдун кичинекей эле бала болуп аткарып атсам, эл аябай жакшы көрүп, бетимен өп, белек-бешке гүлдөрүн берип, ошондой күндөр болгондо биринчи жолу жылдыз оорусу менен ошондо ооругам. Анткени аяк барсаң деле баягы бала келиптир дегендерди угуп алып, эми жаш бала экенмин да. Ошон үчүн бул мага бир чоң мектеп болду. Анан кийин дружный советтин төрагасы болуп калдым. Бул пионерлердин уюму болчу. Мен 4-класста эле өзүмдөн 3 жаш улуу ага эжекелерим деле пионер болчу, ошолорго төрага болуп калдым. Анан сбор деп коет элек. Сбордо мен рапорт кабыл алат элем, жетекчиликке рапорт берет элем, элдин алдына чыгып куттуктайт элем айрамдарда. Күн сайын анан бизде мындай нерсе бар эле, Советтер Союзунун учурунда бар эле, азыр жокпу билбейм. Мектепке барганда адегене тизичүү кириш болгон жокту, коңгуроо болгон жокту. Анан кийин раз, два, сел в кресло, 3-4, дали газ, и ракета понеслась деп ушулай эле кылчубуз да. Анан ошондойдо мен бийикке чыгып алып, ошо башында турчу элем. Речевка деп коет эле, ошо речевканы биз кылдырат элек. Ушулардын баарды көрсө, Алла Тааланын саясатка даярдаганы болуптур, элдин алдына чыгып сүйлөгөнгө даярдаганы болуптур. Анан мен сүйлөгөндө чоң атам сөзүмдү канча болсо угуп берет эле. Жаш бала сүйлөгөндө угуш керек экен да. А биз озуңду басчы. Сага ким коюптур? Ары турчу деп айтчу эмес да чоң атам. Сөзүмдү угуп берет эле. Бирок чоң атам ошентип койчу. Койчум, сен эле жетишпей аттың эле депчи. Ошон үчүн чоң атамдын колунда чоңойгонум бул менин чоң бактым. Эми айтсаңыз, эң алгач өзүңүздү тилдеген учуруңуз? Бир жолу ошентип бир областтык кароосунака келип калдык, анан кичине мындай эл журт таанып калды. Анан бир жолу бир музыка болуп калды. Ошондо Кара Суу району менен Кара Кулжа районунун ортосунда интеллектуал таймаш болуп аткан. Ошону телеканалга тартып аткан. Анда азыркыдай сотка жок. Телеканалга чыгыш чоң окуя болот эле да. Бир убакта эле бирөө ырдап калды. Азыркыга чейин эсимде бар. Жаралып, анан сабалып, ууздардын колунан ак калпагым жаралып, ак калпагы кыргыздын символу бул тынчтыктын деген ырды ырдап атса, эки-экиден вальска бийлеп калышты. Ошондо бир Рахат деген эжекке келип мени тартканда бийге. Ошончо элдин көзүнө чыкпай койгом. Аябай шагысынып калган да. Анан мен аны сезген эмесмин, эки жагында тургандар уят кылып койбодуңбу эми? Чыгып эле койбойт белең, тигил эле бул эле десе, ушунчалык эжекени уят кылып койдум деп жүрөгүмдө бир 2-3 жыл жүргөндө ошол нерсечи. Эмнеге элдин алдына уят кылып койдум экен деп. Кээде иштеп атканда ушул ой келсе, иштегим келбей калат эле, күрөк тыргытып коюп бир топ отурат элем. Анан азыр ойлоп көрсөм туура эле кылган экен. Азыр ойлосом, азыркы мындай дин жагынан алганда, адеп жагынан алганда, эми башка эле бир аял менен антип бийлеген мен андай тараптар эмесмин да. Мисалы, аялды бирөө бийге тартышын каалабайм, тартпайт дагы. Мен да бирөөнүн аялын бийге тартпайм. Бирок ошол мезгилде андай түшүнүк башкача эле, аябай кайгыргам, кыжылат болгом. Эң алгачкы жазган чыгармаңыз ким тууралуу болгон? Жана сиздин чыгарма жазган бул талант кимден келген? Мен биринчи жолу айтып бере берейинби? Атам, апам китеп жөнүндө көп сүйлөшөт эле. Ата-эне эмне жөнүндө сүйлөшсө, бала ошол жака кытап кете берет. Эмнеге мигранттар көбөйдү? Анткени азыр ата-эне отуруп алып, түкүндүн баласы Россияга барып, мынча жыл иштеп, атасына машина алып бер деген ырды угуп атат да. Ошон үчүн китепке кызыкпайт, илимге, спортко кызыкпай эле ушул бүтөрүм менен Москвага кетем деген ниет менен бүтүп атат да, ошол жакшы нерсе эмес. Атам, апам китеп жөнүндө көп сүйлөшчү. Анан кээде отуруп алып жакшы фильмдерди көрөт эле. Анда азыркыдай видеомагнитофон жок, интернет жок, жылына бирден мисалы Цыган деген кино болот эле, Будулай деген жөнүндө. Ушул абдан жакшы мага. Экинчи бир кино бар эле, Чалык кушу деп, Бозторгой деп, түрктөрдүкү болчу. Фериде деген бир сулуу кыз бар эле да. Орусча түшүнбөсөм деле ошо кинону көрөт элем. Фериде үчүн көрөт элем, бала болуп турупчу.
Анан ошол Будулайдын музыкасы мага абдан жакчу да. Азыр көрсөңүздөр эле болот. Саундтрек фильма Цыган десеңиз чыгат. Тан 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 тан. Ушундай жаап калып эле өзүмчө эле тан 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 деп жүрөм, анан кийин ошондо биринчи жолдор жазганмын. Окуп бере берейинби? Ооба. Ак сүтүм берип жашымдан деп ырдашмын да. 65-те өстүргөн апам жашыл токойдун ичинде Будулай деген киши бар. Ушул менин биринчи ырым. Биринчи ырым окуганымда окулат да. Ак сүтүм берип жашымдан 65-те өстүргөн апам жашыл токойдун ичинде Будулай деген киши бар. Кичинекей баламын да, акыл мушуга жетти. Ошол менин биринчи шедеврим, биринчи чыгармам. Азыркыга чейин эсимде бар. Анан экинчи чоң энемди менин көтөрүп түшкөн сүрөтү бар. Мен кичинекей балакаймын. Ошо 1 жашка жетпеген куракта чоң энем кучактап түшкөн сүрөт азыр деле турат, айылга барсаңыздар. Анан ошону карап отуруп, гүлдүү жашыл кооз килемдин үстүндө 3 сүрөт бар. Ортоңкусу энекем, энекемдин сол жагында атам бар, оң жагында 1 жаштагы мен экем деп. Экинчи ырым ушул болгон. Анан апам Айтматовду көп айтчу да. Айтматов бир Кудай колдогон киши балам. Дайым өзү да Кудайга жалынат болуш керек. Кудай кааласа сенден дагы, атам да айтчу, сенен бир жазып чыгат болуш керек депчи. Ушундай бир үмүттөр жакшы да. Анан Бегай эжекем дагы ар бир сочиниядан кийин Нуржигит, сен укмуш жазасың деп койчу. Ушулар мага аябай дем берчү эле. Анан Айти деген агай келген. Биз 9-да окуп аткандабы, мен боюм бийик болуп калган, ал кишинин бою менден да кичинерээк эле. Бирок ушундай дем берип турчу да. Силер иштегенде, окуганда денеңерден, маңдайыңардан тер чып-чып деп агыш керек. Жалкоо болуп атасыңар. Азыр мындай кылгыла. Муну окугула, Пушкинди окугула, Тургеневди окугула, орусчадан кыргызчага котор. Которгондун бир апасынын жери бар, эмне десем, жазуучу болуп кетиши мүмкүн деп тамашалаган да. Ушулардын баардыгы келип, мен мындай адабиятка кызыгуум, калем кармашыма себеп болду окшойт. Анан биринчи мындай китеп болуп чыккан эмгегим бул Нурлуу толкундар 2004-жылы чыккан экинчи китебим Япон кереметтин сыры. Андан бери 7 китеп жазылды. Агай, ошо сиздин чыгармаңызга сындар айтылабы? Эми албетте айтылат. Негизинен мындай адам бетиңе келгенде жакшылыктарын айтат да, китебиң мага абдан жакты деп. Анан Жумайдин Кадыров деген жазуучу бар. Ошол мага ачыгын эле айтат да. Ой, мына жерде мындай болуп калыптыр, мына жерде дагы өстүрүшүң керек экен. Ошол кишинин бир сөзү мага аябай жакты. Молекула дейт, көзгө көрүнбөйт дейт да. Ушунчалык кичинекей. Күн болсо жерден миллион эсе чоң. Бирок кагазга түшкөндө молекула деле күн деле бирдей эле депчи. Жазуучу ошондой дейт. Кээде майда нерсени көбүрүш керек дейт, кээде чоң нерсени кичинекей кылып бергенди билиш керек. Шота Руставелинин бир саптары бар эле. Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгармасын Алкулатов кыргызчага которгонго. Ошондо бир сабы эсимде калганда, ырында узун сөздү кыска айтылган акын деп ошол адам ардакталган деп. Кээде бир чоң окуяларды кыска нуска бериш керек, кээде кичинекей нерсени ачып бериш керек да, адамдын жан дүйнөсүн, бир кайгырганын, сүйүнгөнүн. Ошон үчүн Жумайдын Кадыровго ишенем, ал киши китептерин редакциялап жүрөт, аябай сонун кеңештерди берет. Акыркы Мен атамды таптым деген чыгармамда ошол киши сонун сынчы болуп берди да. Сынчыны угуш керек. Андан кээ бирлери бар, жөн эле, ай мунун болбой калыптыр. Бул идея мурда эле айтылган, адамдын шагын сындырышка аракет кылат да. Керек болсо Айтматовго деле ошондой мамиле болгон экен. Ошол үчүн Айтматов орусча жазып, Новый мирге чыгарып, орус тили менен чыгып кетиптир да. Кыргыз тилинде жазса, өзүбүз эле чыгарбай коймок экенбиз. Ай болбойт мунун бузукулук тиги бу депчи. Ошон үчүн сага күйгөн, бирок чындыкты айткан адамдарың болсо, бул адабияттагы сенин бактың. Студент кезиңизде кайрылалы, студент кезге. Эң алгачкы ошол убактагы сиздин ойлоруңуз кандай болгон? Жаңы жогорку окуу жай. Билбейм, эми мектепте жүргөндө студенттикти мындай романтика деп ойлойсуң да. Барсам эле жыргайым, элдин баары эле кыйындар, окууну бүткөндөр, сулуу жигиттер, сулуу кыздар, анан кийин майрамдар болот, иш чаралар, КВНдер деп эле, анан келсең эле андай эмес болсо аябай таң каласың. Ошон үчүн күтпөй эле келиш керек. Күтсөң дагы жакшы окуйм, мен бул жака ойногону бараткан жокмун, илим алганы баратам деп эле келиш керек да. Менин күткөнүмдөн студенттик күндөр башкача болду. Ушундай эле болуп, орусча айтканда мрачный эле болуп өтүп кетеби күндөр деп, анан өзүмчө келгенден баштап КВН командасын түзгөнмүн, юридика факультетинин биринчи КВН командасын түзгөнмүн да. Эжеке мага эле айтып койчу, Анипа Алимбековна Сарыкова деген бөлүм башчы бар болчу, деканыбыз. Бир иш чара болсо, мугалимдерге эмес, Кадырбек сен эле кылып койчу деп койчу. Анан ошолорго сценарий жазчумун,
юморлорду топточу элем, адамдар тандайт элем, аткартат элем, сага жарашпайт экен деп режиссер аны ушул жактан үйрөнүп турмун да. Ошол мага. Анан бара бара өздүк көркөм иш-чараларга катыша баштадым. Комузда абдан жакшы өнөт элем. Комуз менен катышат элем. Анан алып баруучулугумду байкап калгандан кийин Ошмунун иш-чараларын бүт эле мен алып барып калгам. Ош мамлекеттик университетинен. Кийин ректор байкап калып, керек болсо мугалимдер, ректор өзү катышкан, декандар катышкан иш-чараларды бүт мага алып баратат эле. Телепроекттер болсо да мага алып баратат эле. Бул мага чоң мектеп болгон да. Анан ошентип жүрүп декандар деле буйруктарымды аткарат эле. Иш-чараларда гана башкарса мурда бекхандар, башкарат азыр декхандар, ортого чыгала десем баары чуркап чыгышат эле. Ошончолук бир жакшы замандар болгон да. Ошентип отуруп анан Ош мамлекеттик университетинин студенттик сенатынын төрагасы болуп шайлангам. Ошондон баштап коомдук иштер, саясат, кээде Бишкекке келип кетчүбүз. Бул жактын балдарын көрүп андан да таасирленчү элек. Анан бир жолу биз президенттин балына катышып калдык, жаңы жылдык бал атысына. Анда Аскар Акаевич президент болчу, аялы Майрам Дүйшевна экөө ортодо бийлеп калышты. Бир убакта эле экөө эки жакка бөлүнүп кетти, абдан жакшы билишет экен мындай. Эми Ленинград окушкан да, интеллигенция, вальстыпты укмуш жакшы билишет экен да, карап отурсак эле экөө эки жакка бөлүнүп кетти. Анан эмне болду десек эле, Майрам Акаева келип мени бийге тарткан. Анан Акаев барып бир кызды бийге тартты. Анан Акаева менен бийлегемин. Баягы Рахат эжекеме чыкпай койгом жакшы болуптур да, баягы уят сезими калып калган да, эжекен уят кылдым деп. Бул болсо первая ледиге да чыкпай коймокмун да. Ал аябай шагысынып калмак да. Анан ушундай бийлегенде жакшы сөздөрдү айтканда, кайдан келдиң, оштон, садыгаң болоюн, алтыным, берекем. Ушундай жылы сөздөрдү айткан. Эми көпчүлүгү кээде Майрам Акаеваны жамандаса деле ушул кезде сөздөр эсине түшө берет да, мындай жылы сөздөрүчү. Ошон үчүн мына ушул нерселердин баардыгы сиздин берген сурооңузга жооп. Негизи бизди жомок тарбиялайт эмеспи? Анан сиздин биринчи окуган жомогуңуз же болбосо эң алгачкы таасирленген китебиңиз? Кыргыз эл жомоктору деген болот эле. Ошондо Чыпалак Баатыр деген болот эле, билесизби? Ооба. Анан Чык Татырбас Чынарбай деген болот эле. Биздин. Анан Жети баштуу Желмогуз деген каармандар болот эле. Ошондо жеңген Баатыр болот эле. Сөзсүз ар бир жомокто Желмогуз болот. Ар бир жомокто бир жаркылдаган киши болот. Ар бир жомокто бир Баатыр болот, бир коркок болот, саткынчы болот. Көрсө жаш ошол экен да. Мен жомокторду мурда жомок эм балдар окуйт дейт элем. Жакында мен Мүйүздү козу деген Шүкүрбек Бешеналиевдин чыгармасын окуп чыктым. Балдар үчүн жазылган, бирок биз окушубуз керек экен да. Балага кантип тарбия бериш керегин этнопедагогка менен түшүндүрүп коюптур. Азыр телефонду карматып коюп атасың, ал баласын мал кайтарган алып чыгып, бул табылгы, бул четин, бул алма, бул мындай чөп, бул эрмен деп үйрөтүшкен да. Бул эмне деген тарбия? Карасаңыз, бала сөз үйрөнүп атат, табигатты таанып атат. Аны айтып атпайбы, тоомага бийик көрүнөт эле, басып калчудай. Жанына барсаң басып калбай турбайбы, боорунда бассаң болот турбайбы деген жаш баланын ойлорун берген да. Ошон үчүн жомоктор бул адамды турмушка тарбиялайт экен, адамдын ким экенин билдирет экен. Желмогуз деген жок болсо дагы желмогуздай инсандар кээде болот. Кээде желмогуздай сыпаттар сенде деле менде деле болушу мүмкүн, пендебиз да. Ошолорду жок кылыш керек деген эле ой экен да, ниет экен. Ошондой бир каармандар болот эле. Анан кийин орусча жомокторду көрөт элек, баягы Иванушка деген, билесизби? Ошону көрөт элек. Мага Руслан жана Людмила абдан жаккан. Пушкиндин чыгармасы. Ошол кино болуп чыккан, анан кийин анын чыгармасын окуганбыз. Эң таасирленткен жомоктордун бири ошол болгон да. Эми эң алгачкы мамлекеттик кызматка келүүңүз? Мен юридикалык факультетти бүтүрдүм. Кызыгы, адамдар юридикалык факультетте эмнеге окуйт? Келечекте генералдык прокурор болсом да окуйт. Келечекте адвокат болсом, милиция болсом, сот болсом да окуйт. Бирок мен ошол биринчи жылы эле эч качан сот болбойм, прокурор болбойм деп чечим чыгаргам да. Эч качан милицияга да иштебейм деп. Эч качан органдарга, ККМБга да барбайм деп чечим чыгаргам. Эмнеге? Анткени биринчи курста эле мен шаардык сотко практикага чыккам. Анан ошол жака барганда аябай абырасы оор экен да. Бир да адам жыргагандан келбейт экен ал жака. Же ажырашканы келишет, же мүлк талашканы келишет, же бирөө-бирөөнү өлтүрүп койгон, бирөө-бирөөнү тоноп койгон, бирөөнүн акысын бербей койгон. Ошолорду көрүп отуруп, ошолорго чыдаган, ошол жерде иштеп аткандарга бир жагы баа берсем, бир жагы таң бергенмин. Бирок айткам, мен бул жака келип иштебейм деп. Ошон үчүн юридикалык факультетти бүтүрсөм дагы Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп калдым. Биринчи ишим ошол го, мамлекеттик иштеги жумушум. Анан кийин
Юстиция министрлигинин Ош облустук башкармалыгында жетектөөчү адис болуп киргенмин. Биринчи категориядагы адис болуп. Анан кайра Ош мамлекеттик университетке юрист болуп келдим. Ошондо иштеп жүрүп, бир эле мезгилде сабак берет элем, риторикадан сабак берет элем. Дүйнөнүн укуктук системалары деген компаративистика деп коет, ошондон сабак берчү элем. Анан конституциялык укуктан сабак берет элем. Чет өлкөлүк мамлекеттердин, чет мамлекеттердин конституциялык укук деген укугу деген предметте сабак берип калат элем. Анан Америкага кеттим. Америкага кеткенден кийин тил үйрөнүп келип, өмүрбаяным абдан жакшы болгон экен. Анан эле тышкы иштер министрлигине кирдим. Дипломатиялык карьерам ошол жерден башталды. Ал жактан президенттин аппаратына өттүм, Японияга окуп келгенден кийин. Президенттин аппаратынан кийин Имам фондуна кеттим. Имам фондунан анан министрдин орун басары, министр, депутат, ошол менин өмүрбаyaным. Жакшы агай. Эми эң алгачкы долбоорун алгачкы деген суроолорун бүтүрөлү. Эми кенен сүйлөшсөк болот. Айтсаңыз, мүнөзүңүз кандай? Кимди тарткан? Негизи жашоодо ар бир этап адам мүнөзүн өзгөртүп турат. Ушуга кандай карайсыз? Деңизди билесизби? Сыртынан мындай мээлүүн эле да. Тынч көрүнгөнү менен ичинде агымдар бар. Гольфстрим деген агым бар. Мындай айлампалар болот. Менин мүнөзүм ошондой да. Сыртымдан жумшак дешим мүмкүн. Бирок жакын билген адамдар бар. Ошол жылмаюңуздун аркасында дагы бирдеме турат депчи. Анткени мен жетекчи болуп иштеп көрдүм. Азыр ата да болуп көрүп атам. Кудайга шүгүр. Анча-мынча өзүмдүн кичүүлөрдү шаарда жүргөндө менин үйүмө келип калды, аларды башкарыш керек болду. Студенттерди башкарыш керек билесиз. Башкарганда эле баягы күч менен эмес, акыл менен, дипломатия менен, кээде сүт берип, кээде печенье берип дегендейчи, кээде күч кубатты көрсөтүш керек дегендей. Ушулардын бардыгы мындай. Анан чоң атам мындай катуу киши эле. Жаманды эч тарткыча чокуга 5 тарт деген сөз бар эле. Ушундай катуу киши болчу. Таятам жумшак киши болчу. Таятам коюп алам. Мисалы, балдары да бирөөлөр менен урушуп кетсе, анда дагы бир адамдар асылса деле сабыр кылып койчу экен да. Анын 10 баласы бар, менин 10 балам бар. Алар дагы душман болуп калбасын деген ушундай бир кемеңгер киши болчу. Экөөнүн каны аралашкан, мен да ушул дипломатия жагынан да аракет кылам. Анан керек мезгилде катуулукта керек. Катуулукта керек. Анан апам жумшак адам, атам катуу адам. Апам аябай. Мисалы, атам катуу сүйлөп койсо деле, апам барып жайгарып келчү да. Эми кээде ачысы келгенде ушинтип болот, капа болбоңуздар депчи. Бирок ичинен мындай деп мактап сөз, жаман сөз тийгизчү эмес, чаң жугузчу эмес. Анан ошол мүнөзүм айтат элем, ошол деңиз сыртынан кээде сыртта деле толкун болот. Бирок сыртынан тынч көрүнгөн менен ичинде кандай агымдар бар, кандай процесстер бар, канчалык бир жандыктар, дүйнө бар. Көрүп атасыздар го жанагы аалам таануу боюнча телепрограммаларда, океандын ал өзү эле бир дүйнө да. Ошон үчүн эми бирок сыртка чыгарбашка аракет кылам. Өзгөрүү убакытты талап кылат эмеспи? Өзгөрүү үчүн эң биринчи кадам кандай болуш керек? Ой өзгөрмөсөң адам өзгөрбөйт. Ой Өзгөрүш керек. Мисалы, оюң эмне болсо кылар ишиң ошол да. Бирөөлөр үчүн арак ичкен бул эс алуу. А мен үчүн бул чоң күнөө, бул стресске алып барат, бул сени өлтүрө турган нерсе да. Бирөөлөргө түнкү клубка барыш эс алуу. Бул мен үчүн сен жолдон чыгара турган, чарчада турган, нуруңду кетире турган нерсе. Көрдүңүзбү? Ойду өзгөртүш керек, бирок ойду өзгөртүш оңой эмес. Эң кыйын нерсе адамдын пикирин өзгөртүш. А сырт өзгөртүп койсоң эле, бүгүн прическаң мындай, эртеге мындай, бүгүн сары чач, эртеге кара чач, бүгүн түз чач, эртеге полайкалап койдуң. Бирок адамдын сырткы келбети дагы ичине таасир этет. Апамдын бир сөзү бар да, балам дейт, түрүң өзгөрсө дейт, дилиң өзгөрөт дейт. Көрдүңбү? Мисалы, костюм кийгенде башкача болуп каласың, галстук тагганда башкача, жумушка барганда адам башкача, үйгө келгенде мындай табиятың башкача болуп калат да. Бул идентификация деп коет. Жагдайга жараша, абалга карата өзүңдү идентификациялаган процесс да. Ошон үчүн ойду өзгөрт, ойдон кийин анан бойду өзгөрт деп айтат элем. 18 жаштагы ой жүгүртүүбүз менен 20 жашта, мисалы 20 жашка келгенде 18деги ой жүгүртүүбүз менен көп келишпейбиз да. Сиз мисалы азыркы жашыңызда мурунку Нуржигит Кадырбековдун ой жүгүртүүсүнө кошуласызбы? Эми кээ бир Нуржигит Кадырбековду сагынам. Кээ бир Нуржигит Кадырбековду ойлоп алып, күлкүм келет. Бул таанууну таануу закону деп коет. Философияда ушундай түшүнүк бар. Закон отрицания. Кээде өзүңдү өзүң таанып кете бересиң да, мен ушундай белем, койчу. Ушуну мен кылдым беле, ушундай кийинчү белем, ушундай сүйлөчү белем, ушундай жазчу белем дей бересиң. Бирок ал сенсиң да. Сен азыркы деңгээлге жетиш үчүн же азыркы деңгээлге келиш үчүн ошол болушуң керек болчу. Бирок 18 жашта максималист болчу Кадырбеков Нуржигит. Тартынбайт эле.
мындай топ жаргандан тартынбайт элем. Билсем билбесем деле сүйлөгөндөн тартынбайт элем. Анан көп билсең эрте карыйсың деген бекер эмес экен да. Өзгөчө Японияда окуп келгенден кийин магистратурада канча китептерди окудук, аналитиканы окудук, идаралык саясатты, социалдык саясатты окудук. Ошолорду окугандан кийин, көп китептерди окугандан кийин мындай анализ дегенди баштадым. Анализ дегенде адам бир аз мындай тартынчак болуп калат экен. Кылсамбы, кылбасамбы, чет өлчөп, ойчул ойлонгуча тобо келчи туаштыр деген бир сөз бар да. Ошон үчүн 18 жашта мындай өзүң баардан акылдуу ойлойсуң. Бул эми сенин акылдуу болгон эмес, бул ошо курактагы сенин өзгөчөлүгүң да. Бардыгы эле ошондой да. Ата энең үчүн уяласың, ушуну айтпай эле койсо болмок, ушундай кийинбей эле койсо болмок деп. Бирок убакыт өткөндөн кийин түшүнөсүң, сен ата энеңе баары бир жетпешиңдичи. Ошон үчүн эми азыркы курактагы Нуржигит, азыркы курактагы Нуржигит, ал мезгилдеги Нуржигит, ал мезгилдеги Нуржигит. Бирок ал мезгилде союздун тарбиясы, таалими, ошонун таасирлери дагы деле болуп турган кез эле. Анда азыркыдай бир ыйман анча жайыла элек кез болчу. Ошон үчүн сырткыдагы ички факторлор болду, бир топ уюмдун өзгөрүшүнө, позициянын өзгөрүшүнө. Өзүңүздүн адаттарыңыз тууралуу айтсаңыз, өзүңүздү тыйып турасызбы, тартипке саласызбы? Билесизби, адат бул тагдырга таасир этет. Ошон үчүн адатты өзгөртүш керек эгер жаман болсочу. Бирок кантип өзгөртөсүң? Эффект 21 дня деген бар да, 21 күн эффектisi дегенчи. Ошо бир нерсени 21 күн жасап кое турган болсоң, ошол нерсе адамга адатка айланат экен. Ошон үчүн намаз окуганда деле 21 күн чыдап окуп койсоң, андан баштап жеңил болуп кетет. Эрте туруш да ошондой. Экинчиден, адаттарды акырын өзгөртүш керек да. Сен дайыма 9-да ойгоно турган болсоң, бүгүн эртең эле барып 6-да ойгоно албайсың. Бул өтө кыйын, мүмкүн эмес. Эртең ойгонсоң деле кайра 7-де уктап каласың да, ушул сыяктуу. Ошон үчүн бир жума 8:45-те ойгонуп отуруш керек да. Ушинтип акырын болгон жакшы. Кыргыз айтат го, жанагы жүрө, сүйлөй, чечен болосуң, көрө көсөм болосуң депчи. Кыбыраган кырашат дейт. Акырын өзгөргөн жакшы да. Биз бүгүн эле мындай, эртеге башкача болуп чыккыбыз келет да, андай болбойт да. Ошол. Жашоодо чыныгы бактылуулукка жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ичиңди оңдо, сыртыңды жөндө. Биз бакытты байлыктан издейбиз. Мен гарантия берем, бакыттан, байлыктан таппайт адам. Азыр максатың 10 миллион долларбы, же миллион долларбы? Миллион долларга жеткен күнү бакыт 10 миллион долларга качып кетип калат. 10 миллионго жеткен күнү 100 миллионго кетип калат. Ушундай да, адамдын напси тойбойт. Азыр биздин канча каражат тапсак, таказабыз, талаптарыбыз ошого жараша эле. Бирок миллион доллар тапканды угуп калсак, же күйөөң, же бир жакындарың, же өзүңүн чөнтөңгө түшсө, мен Дубайда эсалам деп баштайсың. Нью-Йорктон үй алам деп баштайсың. Балам Гарвардта окуш керек деп баштайсың. Бул кийимди кийбейм, тигил брендтерди кием. Мына үйдө жашабайм. Адам ушундай экен да. Ошон үчүн байлыктан бакыт таппайсың. Бир, бийликтен да бакыт таппайсың. Азыр мен айтат элем, эң бакытсыз адамдар ушу бийликтин башындагылар да. Башкалар тынч уктап атканда буларда кыжалатчылык, канча сын айтылат. Жакшы иш кылса деле сын, жаман иш кылса андан бетер сын. Кээ бир иштерди жакшырыш керек, андан бетер сын. Кээ бир иштерди ачыкка чыгарыш керек, дагы деле сын айтылат. Мындай да, аябай оор да. Мындай психологиялык жактан дагы оор, анан дайыма коштоп жүрөт, коргоп жүрөт. Көчөдө эркин жүргөн жакшыбы, же көчөдө деле түрмөдөгүдөй жүргөн жакшыбы? Биякта автоматчылар, биякта автоматчандар. Ошон үчүн бийликтен бакыт таппайсың. Сулуу аял, сулуу күйөөдөн деле таппайсың бакытты. Жакшы тамактардан деле таппайсың. Бүт баарын жеп койчудай болуп келесиң. Анан дастуркон толуу, ошонун бир четинде бир бурдам намга урсагың тоет да, калгандары мындай эле кала берет да, ушундай эле нерсе да. Ой, 100 бөлмө үйүң болсо деле бир бөлмөдө уктайсың, бир төшөк жамынасың. Ошон үчүн бакытты өзүңдүн жүрөгүңдөн изде деп айтылат да. Жүрөктө бир тынччылык болсо, дүйнөдө согуш болбосо деле биз бактылуу болсуң. Дүйнөдө гүлистан болсо деле жүрөгүңдө бир сыгылып турса, кыжылатчылык болсо, сенден бакытсыз адам жок да. Бирок канткенде жүрөк бактылуу болот? Алла Тааланы эстегенде, жараткандан корккондо, жараткандын каалоосу менен жашаганда гана. Өзүңдүн каалооң менен жашай албайсың, чарчап каласың. Көзүң бирде каалайт, тилиң миңде каалайт, кулагың миллионду каалайт. Жараткандын өкүмү аз эле да. Эч кимге зыян тийбесин, таза жүр, бузукулук кылба, зина кылба, намазыңды оку, орозоңду тут. Акчаң болсо ажыга бар, зекет бер. Ушундай эле да. Ошон үчүн жараткандын өкүмү менен жашасаң, бактылуу да болосуң. Андан кийин бирдекени айтайын. Байлыкта, бийликте өзүңдөн төмөндү кара, бактылуу болосуң, шүгүр айтасың. Бирок ыйманда, билимде өзүңдөн жогоруну кара. Аларга теңелейин деп аракет кыласың. Агай, кыял канчалык маанилүү? Кыялданасызбы? Мечтать не вредно. Вот не мечтать это вредно. Бул кийин пайда болгон сөз, не мечтать это вредно деген. Кыялданыш керек. Кыялдамасаң кантип? Эмне үчүн фантастикалык китептерди окутат Кытайда?
Анткени балдар кыялдансын, ой чабыт экенин, ой жеткен жерге бой дейишет да бир күн. Мисалы 90-жылы, керек болсо 2000-жылы смартфон деген чыгат. Аны колуң менен сылап башкара бересең, Америкадагы адам менен мынтип эле сүйлөшүп коесуң десе, мээсине суук тийип калыптыр деп ойломокмун да. Бирок ошол мезгилде бул Стив Джобстун мээсинде бар экен. Көрдүңүзбү, ою жетти, кийин колу жетти, бою жетти. Ошон үчүн Кытай мурда фантастикалык чыгармаларга тыюу салыш экен, азыр окутуп атат. Балдарыбыз жаңы технологияларды ойлоп тапсын депчи. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Кыялданыш керек. Бирок кыялданып эле жүрө бербей, ошону ишке ашырганга аракет кылыш керек. Качан ишке ашат, качан план түзгөндө, анан кадам-кадам аткара баштаганда. Анан жөн гана жатып алсаң, анда кыялкеч болосуң, романтик болосуң. Алык Осмоновду аялы Айдай Жигиталиевага жетпей калбады беле. Кийинки аялы ошол кыялкеч деп койчу экен, анткени мен көлдүн жээгине толкундар уруп турган жерге үй салам деп ушинтип кыялдана беришкен да. Бирок эми кыялдар бир күн ишке ашат. Эгерде сен ошого ишенсең, аракет кылсаң, жараткан мээнеттин ыраатын берет, куру кайтарбайт. Агай, сиз депутат болуп атсызбы? Депутат менен депутаттын ою бир жерден чыгыш канчалык кыйын? Эми кээде адам өзү менен өзү деле бир ойду ойдой албайт. Кээде түшкө чейин ойлонсоң, түштөн кийин оюң өзгөрөт. Адам деген ошондой да. Ой деген бул жанагындай стационардык буюм эмес да, бир жерге коюп койсоң төрө бере турганчы. Ошон үчүн ой кээде кеңейет, кээде тарыйт. Кээде китеп окуп каласың, кээде бирөөлөрдү угуп каласың. Ошон үчүн 90 адам бар жерде кээде 90 ой болот. Эң өкүнүчтүүсү кээде бирөө оюн айтып койсо, экинчиси айыптап чыгат, сен туура эмес кылып атасың, туура эмес ойлоп атасың. Анткенге кандай акыбыз бар? Алардын ою. Негизи бирөөнү айыптабай туруп эле өзүнүн оюңду айткан ушул адеп да. Менин оюмча мындай, балким меники туура эмес деп деле айтып койгон жакшы болот. Ошон үчүн депутаттарда кээде келишпестик болот, кээде түшүнбөстүк болот, кээде тыштан таасир эткендер болот. Бир чоң күчтөр муну айтыш керек, муну айтпаш керек десе, ошол деле кээде конфликттерге себеп болуп калат да. Бирок парламенттин табияты ошол. Парламент оюн эркин айтыш керек. Болбосо кантип акыйкат чыга туртугу. Бул парламентти жаман көрбөш керек, жаман сөз, сын сөздөр үчүнчү. Эмне себептен дегенде, бир закон долбоор болгондо же бир чечим кабыл алып келгенде, мындай ой бар да, биз эми 5-6 адам муну чечтик. Бирок бир баш, эки баш. Ошон үчүн кеңешпеске бармоого оорубайт. Буларга да салып берели, карап көрсүн, балким биз көрбөгөн кемчиликтерди булар көрөт. Ошондой эле ниет да. А биз болсо бир закон долбоору боюнча, бир чечим боюнча, келишим боюнча ойлорду айтып койсо, катуу кабыл алып атабыз да, душмандык катары кабыл алып атабыз. Бул туура эмес. Негизи өкүнүч болбойбу, депутат болбой эле койсом болмок деген? Жок, мен эч качан тагдырыма өкүнбөйм. Мен депутат болгонума абдан сыймыктанам. Албетте оор жумуш болду. Чын айтканда депутаттыктан кеткенден кийин жеңилдет түшкөнсүдүм. Бирок мен бул жеңилдикке кубанган деле жокмун да. Анткени мен бул өмүргө бир келдим. Эл журтума кызмат кылайын, ошондой жүктү тартайын, көтөрөйүн деп келип атпаймынбы? Ошон үчүн бул менин тагдырымдагы өтө бир урунтуучулардын бири болду. Абдан сыймыктанам. Анан эл журтума чоң рахмат. Каражатым жок эле бардым шайлоого. Команданы деле карасаңыздар, ач калган, кеч калгандар деп тамашалап коет элем өздөрүнө делечи. Же тияка барсаң кабыл албай койгондор. Кээ бир партиялар бар да, өтө турган бай партиялар бар, аларга чоң акчалар керек. Ал акчасы жок да бизге келип атты да. Бир тыйыны жок качкандар болду биздин партия менен келип алыпчы. Ошолор кээде азыр турат да кезекте мындай, биз да депутат болсок депчи. Эми албетте ошончо адам болгондон кийин адашат экенсиң. Биздин партиянын аты Иман Нуру. Мен жакшы элек деп көрдүм, бирок пенде экенбиз да. Бир кыз менен сүйлөшүп 5 жыл адашып калып атпайбы же бир жигит менен сүйлөшүп. Биз ошончо адамды тандадык, таптык. Жүздөгөн адамдарды таптык да. Анын арасынан кээде ошо Иман Нуру деген атка татып алгандар болуп калып атат. Ошон үчүн бир-эки адамдын бир туура эмес чечимдер, сөздөр аркылуу партияга бир сөз тийбесе да, бирок абдан мыкты балдар, кыздар топтолгон. Кудай кааласа ошолордун арасында бир перспективалуу инсандарды мен көрүп турам. Кайрадан сизди жогорку кеңеште көрө алабызбы? Мен жогорку кеңештен кеттим. Мунун өзүнүн себептери бар, бирок Иман фондуна мунун эч кандай тиешеси жок. Бирок өтө олуттуу жүйөлүү себептер болду. Анын ичинде апанын чечими да болуп калды. Үй бүлөнүн чечими, тарапкерлердин чечими болуп калды. Эми билесиздер, кээде бир позицияда туруп алсаң, көп адамга зыяның тиет да. Бирдекени алуу үчүн тегереген ото аппарат эмес, ошол сыяктуу болуп калат экен да. Мен бул чечим абдан туура болду. Мен истихара окудум, кеңештим. Бирок мен саясаттан кеткен жокмун. Эми мен Кудай буйрса шайлоолорго але көп катышам. Жараткан берсе жеңип чыгарбыз Алланын жардамы менен. Эгер сырттагы бир башка факторлор, башка бир окуялар таасир этпей турган болсо, албетте мени дагы көп жолу көрөсүз деп
ишенем, анан Алладан үмүт кылам. Эми бул эми жараткандын чечими менен болот да. Жаратканы каалагандай болот. А бизден аракет, берекет Алладан. Кандай сапат адамдын дареметин ачат же кандай сапаты адамга тоскоол болот? Мисалы айтылат го, адамга эң чоң душманы бул өзүнүн мүнөзү деп. Жакшылыкка жорой бериш керек. Кей бериш керек да, албаш керек. Бир окуя болду жакшылыкка. Бир канча мынча сыноо келсе өзүңдөн көр. Бир жерден кетип калдым окшойт. Биз дароо эле бирин айыптайбыз да. Муну мынтип койду, ошон үчүн мен мындай болуп калдым. Андай эмес да. Бир советтик мультфильмди көргөнмүн. Жакшылык, ийгилик болуп аткан жерде көрө албастык дайыма болот. Бир жакшынакай жаныбар коён беле иши кылып өзүнүн үйүн ремонттоп атса, экинчи жаныбар суурбу, чөндөлөйбү, каш кулакпы көрө албастык кылып, анан актап атса, ошого алып келип краска салып коюп кетип калат да. Анан бой актап атса эле анан кызыл болуп кетип атпайбы, кызыл жайын болупчу. Ошондо налыбайт да, кейибейт да. Ойлонуп туруп, ошо кызыл менен гүлдүн сүрөтүн тартып коет. Ошол сыяктуу эле нерсе. Жашоодо бир сага жаман көрүнгөн нерсенин арты жакшылык болуп калышы мүмкүн. Сага жакшылык көрүнгөн нерсенин арты жамандык болуп калышы мүмкүн. Мен биринчисин тандайт элем. Жаратканым башында жакшы кылсын, аягын андан бетер жакшы кылсын, ушуну тилейли. Ошон үчүн келип жатып кетериңди ойло дейт, алып жатып берериңди ойло дейт. Эми сиз айтсаңыз, жазап келе жаткан ишиңизди таштап салган учуруңуз тууралуу. Негизи депутаттык учурда ушундай нерселер болдубу? Эми депутаттык билесизби, саясатта каражат аябай керек да. Менин бир өксүгөнүм ушу болду. Мындай каражатым чоң саясатты жүргүзгөнгө жетип жетпей ушундай кыйналуучулар болду. Анан бизнесмендер деле жардам бермек, сыйлагандар бар, урматтагандар, идеологияны колдогондор бар. Эми алар дагы алды артын карайт экен да. Кээде парламентте чыгып ачык сүйлөп коесуң. Ошо мезгилде муну колдосок бизге бир зыяныбыз тийип калбаса экен деген бир ойлор болот экен да. Бирок ошонун баардыгы мага сабак дагы болду. Мен ушундай жагдайдын болгонуна сыймыктанам да. Ошон үчүн кыскача айтканда ошондой. Мисалы депутат элдин атынан сүйлөйт эмеспи? Сиз айткан сунуштар канча пайызы орундалды? Эми көбүнчө эле болбой калбатты. Себеби кээде агымга каршы кетип калып атпадыкпы? Анан баягы сурооңуз ушу болчу да, баягы баштаган ишти аягына чыгарып алганчулар болдубу депчи. Саясатка баратканда мен бир 2-3 чыгарма баштап алган элем. Ошолор мага алып кетти да. Эми кайра келип башынан жазыш өтө кыйын экен. Баягы бир киргенден бүтүрүп койгон жакшы болот экен да. Үйдү деле азыр баштасаңыз, мисалы, анан бир иш менен кетип калсаңыз, 5 жылдан келсеңиз, кайра ошону улап кеткенден көрө жаңы үй салган жеңилирээк да. Анткени мода өзгөрдү, дизайн өзгөрдү, жаңы модалар чыкты. Азыр мен жазып аткан чыгармаларда окуяларды түшүндүрүп берейин десем, технология өзгөрүп кетиптир. Азыркы окурман аны түшүнбөй калышы мүмкүн да. Анан ошондой нерселер болду. Депутаттык мезгилде деле бир топ иштерди баштап алганбыз. Бирок эми мандатымды тапшырышка туура келип калды да. Кийинки депутаттар жакшы деп берет деп ишенем. Анан канча пайыз өттү мен аны эсептеген жокмун. Көбүнчө агым менен майта чүйнө маселелерди колдоп бере бересиң, бирок принципиалдуу учурларда мейли чек ара маселеси болсун, туу маселеси болсун, менин көз карашым башкачараак болуп калды да. Башкачараак болуп калды. Алар өткөн жок. Бирок эми билесизби, адамдын эң чоң соту бул өзүнүн айбери. Кээде бир өзүң сыйлаган кишилердин көңүлүн ойлойсуң, бирок алардын көңүлү деп өзүңдүн айбериңди тарынтып болсоң, өмүр бою эзиле бересиң да. Анткени ал киши бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн көрүшөсүң, эртең көрүшпөсүң, бирок айбериң өзүң менен да. Ошон үчүн мен канчалык оор болсун айбер айткан нерсени аткарып жүрдүм да. Ошон үчүн чечимдериме өкүнбөйм, абдан ыраазымын. Чоң рахмат агай. Эми көрүүчүгө айта турчу нерсеңиз болсо? Көрүүчүгө айта турган нерсем дайыма жадырап жүрөлү. Күлүп жайнап жүрөлү. Кандай нерсе болосун жакшылыкка жорой берели. Алла Таала бизге көздү берди. Канча адамдардын көзү жок. Басып жүрөбүз. Канча адамдар үйлөрүндө жатат, чыга албайчы. Ошолор деле бактылуу барып сүйлөсүң. Ошолор деле бактылуу. Ушундай күлүп жайнап жүрөлү. Анан өтө эле баягы тиричилик, жумуш деп эле баш от менен кирип кетпейли. Андан кымбат нерселер бар. Сени балаң көрбөй чоңоюп атат. Балаң сенин көңүлүңө, мээримиңе тойбой чоңоюп атат. Эртең бир күнү сага кайрадан ошол мээримди бере турган инвестиция балага болуш керек да, үй бүлөгө. Стив Джобс деле өлүп баратканда айтып турган, эгерде өмүрүн ушундай бүтөрүн билгенде баары майнус болмок, мен үй бүлөмө көбүрөөк көңүл бөлмөкмүн депчи. Ушуну айтат элем.
Анан кечирип кое береличи. Орозонун бир касиети ушул, кечириш керек да. Орозо кеткенден кийин деле кечире берели. Орозо деген 1 ай жакшы болуп, 11 ай билгеңде яша деген сөз эмес. 1 ай машыктагы 11 ай ошол сапаттарды өзүңө сиңирип алып аткар деген эле сөз. Бирибизди кечирели. Анан дайыма эртеңки күнгө жакшы үмүттөр менен дуа кылып жашайлы. Милдеттерди аткара берели. Пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин. Көңүлдөрдү көтөрүлүү, көңүлдөрдү чөгөрбөйлү эч качан. Аркадан жакшы сүйлөйлү, бул колдон келбейби? Жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Кудай колдосун, маанайыңар жарык болсун, келечегиңер кең болсун, тилегеним ошол. Жылдыз Тайм YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, ушу менен биздин маек соңуна чыкты. Сиздер менен мен Асыл Айбекова болдум. Аман болуңуздар.